Yardım berip koylar onda. Boptum açıp putum tutat olay. Dilenemem. Berse olamam, bermese olmayman. 1000 so'mga jetpegen akça tawamın. Köprüden öttüңер ошол жолдорду тосуп отуруп алышканда. Акыркы учурда кайрычылардын саны өскөн, айрыкча күн жылыгандан тарта тилемчилер эл көп топтолгон жайларда көбөйө баштайт. Маселен, Жалал Абад шаарынын коомдук жайларынан кадам сайын кайыр сурап олтургандарды кезиктирүүгө болот. Аларды мындай жашоого кабылышына кимдер күнөөлүү? Муну менен жеңил акча табуу жолун көздөшөбү же ден соолугуна байланыштуубу? Албетте көп суроолор жаралат. Биз бүгүн мына ушул тилемчиликке түрткөн тагдырлар боюнча сөз кылабыз. Жалал Абад шаарындагы асма көпүрөлөрдөн жүргүнчүлөр үзгүлтүксүз жолдун эки тарабына каттап турушат. Бул жайда күн сайын ондогон жарандар кайры сурап отурушат. Мында апалар, аталар эжесиңди атүгүл ымыркай кезинен кайрычылыкка тартылып жаткандары бар. Мага жардам бере турган эч кимим жок. Мен şu балдарымды деп, Кудай деп жүрөм мен. Тем бойлы талма деген оору бар менде. Не кылайын? Тем бойлы 5 мал намаз окуймун. Роза малда роза кармаймын. Сени алдаган жокмун, сестренка. Канча вакыттан бери ушул жерде отурасыз? Endi 2-3 gün болду да. 500 сом түшөт эже. Endi yegеним бар десе, йеймин мен өзүм айда десе, есем. Азыр бутуңуз сынган үчүн эле ушул жерде отурасызбы? Şoförüm yardım vermese şu için oturupam ya. Yardım verirler iltimaslardan. Sonra şu menen pazarda haber so'rardim. Motopila qilardim ejeme iltimos. Yo, ben endi keldim. Endi 3'ten keldim. Buga чейин ne iş qilib bilasiz? Men temir zavodda ishlayman, Xitoylar bilan ishlayman. Hozir ishxona bekilib, shu ishga chiqdim men. Күнүгө канча акча табасыз? 300 so'm, 400 so'm. Кайрычылардын арасында оор дартка кабылып, аргасыздыктан элден көмөк сурап чыккандары да жок эмес. Ошол эле учурда тилемчиликти кесипке айлантып, көз боемочулук жасагандар болууда. Ошондуктан эл деле кайрычыга мурдагыдай көңүл бурбай калды. Садаканы чындап муктаж адамдарга берсек дешет. Алей менен бир баласын коюп алыптыр жанына. Кыйналгандан жыгат аларчы, бир жакшыны кайлайын. Кыйналбаса андай жолго барбайт деле да. Siz тыйын бересизби? Ооба берем, акчам болсо акча тиштеп өтөм. Акчам болбой калса тыйын тиштеп өтөм. Кур койбойм ушердегилерчи. Билбейм, эми олорго жакшы эле, алар көрүп турасындайм кандай экен. Тургандарга бербейбиз, баягы баспагандарга берип өтүп кетебиз. Бул лөл десең лөлдөй эмес да. Билбейм, анан кайыр бериш керек, бирок чындап муктаж болгон адамдарга бериш керек. Коляскада отургандарга бериш керек. Бизде садака деп берип коебуз анча-мынча. Анан көп эле ишенерсе болбойт го, керкүлөр алдып атат го. Тилемчилик кылгандардын көпчүлүгү лөлү тектүүлөр. Жалал Абадка көбүнчө Ош облусунун Кара Суу аймагындагы Жаңы махалласынан келишет. Анын ичине 25 жашы жетелек өспүрүмдөр жана ымыркайлар. Алар жол кыймылына тоскоолук жасап, унаасын токтоткон айдоочуга барып, кайыр сураганды адат кылышкан. Жолго чыкпай калды. Мамты үркөсө ким жооп бересиздер? Кечири, бут Хата бир водитель күнөөлүү болосуздар. кетип калам, озгине көркүнүп кетсем кетип калам. Ошто үйүңүз барбы? Ошо үйүм жок. Тилемчилик кылышыңызга эмне себеп болуп атат? Кыйналып колум болам билем. Кечирип койду, интимосуларда, кайтып калмайм. Булар боюнча биз эми түшүндүрүү иштерин гана жүргүзүп чектелип атабыз бүгүнкү күндө. Бирок биз бул менен дагы чектөө койбостон жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жана тиешелүү органдары менен биз ошолорду алып барып өздүгүн аныктап, жашаган жерин аныктап, эмне себептен мындай шартка барып атканын тактап, анан биз өзүбүз ошо тиешелүү иш-чараларды жүргүзүп атабыз. Негизинен ошо камкордугун же турмуш шарты оор болгон учурда биз тиешелүү мекеме ишканалар менен колдон келген жардамыбызды көрсөтүп атабыз да. Бейле кетсек, Жалал Абадта тилемчилердин саны 100гө чукулдайт. 60тын тегерегиндегиси Оштон, 20га чукулу Өзбекстандын Фергана, Бухара өрүнөн келишет. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал Абад.